великой победы! Ура! Украинада согуш жүрүп жатканда кызыл аянттагы аскердик парадка 30дай лидер күбө болду. Айрым эксперттер белгилегендей, Москва жеңиш күнүн саясий пропаганданын куралына айландырдыбы? Согуштук иш-аракеттерин актоо иретинде колдонгондой маани бар да. Бишкекте жүздөгөн киши жүрүшкө чыгып, ата мекендик согуш маалындагы улуу муундун эрдигин эскеришти. Алматыда баатырларга таазим деген акция өткөрүүгө бийлик уруксат берди. Согуска катышкан ардагерлерге, тыл эмгектелерине көп рахмет айтам. Бас ийебиз. Согуш болбосун деп ураан чакырганыбыз менен соңку маалда жаш муунду милитаризация идеясына сугаруу жайылдыбы? Саламатсыздарбы, назарыңыздарда күндүн башкы окуяларын камтыган бүгүн Азаттыкта берүүсү Прагдагы студияда Айнура Жекше кызы. Кызыл аянттагы парадка күбө болгон 30га чукул лидердин арасынан көпчүлүктүн көңүлү Украинага каршы согушта Кремльге ишенимдүү өнөктөш болгон Кытайдын лидери Си Цзиньпинге бурулду. Москвадагы жеңиш парадынын максаты эмне? Путиндин Украинада 3 күндүк жарашуу сунушу аткарылып жатабы? Кесиптешим Айгерим Акылбекованын баянына кезек берели. Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Орусиянын президенти Владимир Путин чет элдик жогорку даражалуу конокторду кабыл алып жаткан Москвада бүгүн ушундай көрүнүш. Кремль жеңиш парадына келүүгө 200дөн ашуун лидер ынтызарлыгын билдиргенин, бирок айрымдары ар кандай себептен улам келе албай калганын маалдаган. Соңку маалда Кремль саясий пропагандага айланткан жеңиш парадын ачып жатып, Орусиянын лидери Украинага каршы согуш тууралуу айтты. Вся страна. Атайын аскердик операциянын катышуучуларын биздин бүткүл өлкөбүз, коомубуз жана элибиз колдойт. Биз алардын каармандыгы жана кубаттуулугу менен сыймыктанабыз. Алар бизге ар дайым жеңишти гана алып келген. Всегда приносила нам только победу. Кызыл аянтта Москва атайын аскердик операция деп атаган Украинадагы согушка катышкан жоокерлерде өттү. Көпчүлүктүн көңүлү Украинага каршы согушта Орусияга ишенимдүү өнөктөш болгон Кытайдын лидери Си Цзиньпинге жана Бейжиңдин аскерлерине бурулду. Саясий аналитиктер бул жолу Бейжиң аскерлерин парадка катыштырса, Кремльге көрсөткөн колдоосун ачыктайт деп сыпатташкан. Бейжиң 2022 жылы Украинада согуш башталганы орустардын мунай газын сатып алып, улуттук экономикасын талкалап салбай кармап турууда жана аскердик операциясын каржылоодо Москвага ого жооп берди. Мамлекет башчы Си Цзиньпин Кытай менен Орусия жакын кошуналар, кайгы кубанычты тең бөлүшкөн ишенимдүү достор жана ийгиликке жеткен мыкты өнөктөштөр экенин белгиледи. Кытайдын мамилеси так тарыхый логикага, ички кыймылдаткыч күчкө жана терең цивилизациялык мураска ээ. Бул үчүнчү тарапка каршы багытталган эмес жана алардан көз каранды эмес. Бейжиң Москва жакын коңшусуна басып келип, согуш ачкандан бери ачык айыптаган эмес. Рейтер жазгандай, Кытай лидеринин кызыл аянтта турганы чыңалган геосаясий кырдаалда. Орусия эл аралык коомчулуктун кысымына туш болгон маалда Путинге дем берет. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Москвага баруудан баш тарткандан кийин жеңиш парадына 30га жакын өлкө лидерлери келди. Мурдагы советтик республикалардан Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстандын жана Алыстан, Боливиянын, Кубанын, Венесуэланын, Бразилиянын жана башка өлкөлөрдүн жетекчилери сыйлуу конок болушту. Москва жеңиш күнүн утурлай жарыялаган 3 күндүк жарашуунун 2-чи күнүндө Украинада тынчтык болгон жок. Днепропетровск облусунда Орусиянын чабуулунан 1 киши жаракат алса, Запорожьеде 1 адам наут болду. Облус бийлиги өткөн түнү аймакка абадан 220 сокку жасалганын билдирди. Сум облусунун бийлиги жумага караган түнү Орусия бул аймакка 40 бомба таштаганын кабарлады. Полтавада ракета абадан жок кылынганын жергиликтүү бийлик билдирди.
Орусияда өткөн түнү Украина менен чектеш Белгород, Курск, Воронежде абадан эскертүү жаңырды. Белгород облус губернатору абадан сокку урулганын кабарлап, жабыркагандар тууралуу айткан жок. Орусиянын Украинага 3 күндүк жарашуу сунушу тууралуу АКШ лидери Дональд Трамп дөң катты. АКШ эч кандай шартсыз 30 күнгө ок атууну токтотууну талап кылат. Ал аткарылбаса, АКШ өнөктөштөрү менен бирге кошумча санкцияларды салат. Күнүгө миңдеген жоокердин өмүрү кыйылып жатат. Баары мунун тез арада аякташына ынтызар болушу керек. Мен дагы, АКШ дагы ушуну каалайбыз. 8 майда Трамп Украинанын президенти Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөштү. Зеленский Киев 30 күнгө ок атышууну токтотууга макул экенин, Москвада ушундай эле чечимге келерине үмүттөнүп турганын билдирген. Росіяни відповіли на це адекватно, підтримали. Украина ар кандай форматтагы сүйлөшүүлөргө даяр. Бирок бул үчүн Орусия согушту токтотууга даяр экенин ок чыгарбай далилдеши керек. Президент Трамп согушту токтотууну каалай турганын жана ага жетүү үчүн колдоо көрсөтөрүн билдирди. Трампом наши наступні контакти. Бейшембиде Украин парламенти АКШ менен жетишилген сейрек минералдар боюнча келишимди ратификациялады. Бул документке Вашингтон менен Киев 30 апрелде кол койгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык. Жеңиштин 80 жылдыгы бул албетте улуу майрам. Кан майданга аттанган 360 миңден ашуун кыргызстандыктын, аталарыбыздын, апаларыбыздын эрдигин унутпайбыз. Ушул тапта согуштун 32 ардагери бар. Алардын 7 концлагерде туткунда болсо, Ленинграддагы блокаданын 11 күбөсү бар. Азыркы муун үчүн бул күн тынчтыктын баасын баркын даңазалоонун, каардуу согуштун сабактарын эстеткен күн болушу керек. Бишкекте өткөн эскерүү жүрүшү тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулунан билсек. Кайыпов Мамыр Кыргызстандан кетип, Сталинград кыргынына катышып, андан кийин Будапештке чейин барыптыр. Будапештте Бишкектин тургуну Сатымкул Мамуров жүрүшкө атасынын эрдигин эскерүү үчүн чыккан. Анын атасы Мамыр Кайыпов қан майданда Сталинградда, кийин Будапештте салгылашканын эскерди. Сталинградда 2-3 ай бир эле көчөдө согуша бердик дейт, бири-бирибизге өтө албай. Алар бери өтө албайт, биз көчөнүн ар жагын өтө албайбыз. Ушинтип 2-3 айга чейин тирешип туруп калдык дейт. Далысындагы киши далысында огу менен кетти. Согуш жөнүндө эстегенди да жакшы көрбөйт экен да. Жүрүштүн башка катышуучулары согуштун ардагери болгон аталарынан, тылда эмгектенген апаларынан уккан баяндарын айтып беришти. Айрымдары азыр дүйнөдө болуп жаткан жаңжалдарга тынчсызданып, тезирээк тынчтык орносо деген тилеги менен бөлүштү. Хотел всех поздравить с 9 мая. Вот, с этим великим днем. 9 май менен баарыңарды куттуктайм. Бүгүн улуу күн. Улуу жеңиштин 80 жылдыгы болуп жатат. Өлкөбүздүн гүлдөп өсүшүн, ар түрдүү элдин достугу болушун каалайм. Өлкөбүз өнүксө деп тилейм. Жила и развивалась. Каракол шаарынан анда мурун Пржевальский болчу да. Ысуу көлдөн, Ак Суу районунан да. Анан 43 жылы кетип, армиядан 49 жылы келген. Жана японский Халхинголго чейин барып, Кенигсбергден деген завзятие Кенигсберге деп көп эмелери бар. Көп адамдары кайтып болгондарчы көзүнөн. Мен чоң атамдын да 3 бир тууганы кеткен. Мундузбай, Чыныбай, Чыңгычбай. Алардын баарынан көрүп калдым. Ошо согуш жөнүндө айтып бериши да, ошо согуш болбосун, тынччылык болсун депчи. Конечно, адамдар принцип менен жашайт да. Согуш болбосун, фашизм болбосун, национализм болбосун депчи. Азына карабайсызбы? Канча улуттар басып баратат бул жакта чоң аталарын эскертип. Ошо согуш болбосун, тынччылык болсун ошо. Желаю мира, чтобы все народы жили дружно. Тынчтык каалайм. Бардык эл достукта жашаса экен. Согуш болбосо дейм. Украинадагы согуш тезирээк бүтсө деп тилейм. Хотелось бы прекращения этих военных действий. Бишкекте жүздөгөн тургун 2 сааттан ашык жүрүш жасап, жеңиш аянтындагы өчпө сотко келишти. Ал жерде шаар бийлиги атайын иш-чара уюштуруп, эстеликке гүл чамбар коюлду. Кыргызстанда согуштун 32 ардагери бар. Алардын 7 концлагерде туткунда болсо, Ленинграддагы блокаданын 11 күбөсү өмүр улап келет. Жүрүштүн катышуучулары бул күнү ардагер жакындарын эрдигин эскерүү менен бирге
кыргыз коому согуштун кесепетин, сабагын унутпашы керектигин белгилешти. Өлбөс полк Орусияда улуттук патриоттук маанайды бекемдөө үчүн уюштурулса, Кыргызстанда 2014-жылдан бери өтүп келет. Аны Кремлдин саясатына байланыштырган маанай пайда болуп, жүрүш көптөгөн өлкөлөрдө Москванын Украинадагы согушун колдоо катары кабыл алына баштады. Былтыр Кыргызстан коопсуздук чараларынан улам жүрүштү өткөрүүгө тыюу салган. Ошентип, жеңиш күнүнө карата иш-чаралар Кыргызстандын башка шаарларында дагы өттү. Расмий эсепте 2-дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 360 миңден ашык киши катышкан. Бул өлкөнүн ошол кездеги калкынын 1/4 түзгөн. Жаңы тарыхый фактылар согушка катышкан кыргызстандыктардын саны жана салымы тууралуу буга чейин белгисиз жагдайлар арбын экенин көрсөттү. Түмөнбай Абдинабий уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек. 9 майдын урматына уюштурулган эскерүү иш-чаралары кошуна өлкөлөрдө да өттү. Алматыда бир топ талаш тартыштан кийин бийлик баатырларга таазим деген аталыштагы жүрүшкө уруксат берип, кала башчысы маалымдагандай ага 30 миңдей киши катышты. Мурдара Казакстанда анын уюштуруучуларына согушка баргандардын сүрөтү менен көчөдө басуу мыйзамсыз митинг катары саналаарын. Катышуучулар кармалып, айып төлөп, керек болсо камала турганы эскертилген. Өткөн жылдары Өлбөс полк Алматы, Борбор, Астана баштаган шаарларда уюштурулган. Акимчиликтер быйыл өлкөнүн көпчүлүк шаарларында жүрүш болбойт деп билдирген. Ата-аналарымызга, жанагы согуска катышкан ардагерлерге, тыл эмгектерлерине көп рахмет айтам. Бас ийбиз. Болачагыбыз жаркын болсун. Калай ойлойсуз, қазіргі убакытта 2-ші дүниежүзүлүк согуш тууралуу айткан кезде Казакстан кайгырын көбүрөөк айтуу керек. Батырлык, ерлик тууралуу ма, жок эле согуштун зардабы, Согуштун зардабы менен зулумдукту айтуу керек шаар. Өйткөнү өсүп жаткан болачак балаларыбыз бар. Болачакта жаркын болсун деп тилейбиз. Эч кандай согуш болмасын, азат элде өмүр сүргүбүз келет. Бул калкыбызга кезинде өтө кайгылуу жагдай го энди. Сол замандагы энди бәрімізді айдады, апарды, ешкім сұраған жоқ бізден. Сен барғың келейме деп. Бірақ енді ол аталарымыздың ешқандай кінәсі жоқ қой. Батырлық туралы айтсақ дұрыс деп ойлаймын. Қайғы қасіреттерін еске ала берсек, қиыншылық болып кетеді, өзімізге де лучше батырлық туралы айтқанымыз жөн болады. Ташкентте 2-ші дүниелік соғыштың құрмандықтарын арналған мемориалдық комплексте өткөн акцияға 100-дөгөн киши чогулду. Душанбеде Жеңиш паркындағы жүрүшкө Тажик башкаласынын 100-дөгөн тургуну катышты. Өлбөс полк акциясы Ашхабадта да уюштурулду. Берүүбүздү маек менен улантабыз. 2-ші дүниелік соғышта Советтер Союзу 27 миллиондон ашуун кишисинен айрылган. Соғыштагы эбегейсиз кыйроого карабай, СССР көп улуттуу калктын, Советтик республикалардын каармандыгы жана союздаштардын көмөгү менен жеңишке жеткенин тарых тастыктайт. Бирок соңку маалда геосаясий кызыкчылыктан улам тарыхты бурмалуу аракети жүрүп жатканын адистер белгилешет. Ушул маселенин тегерегинде Илимпоз адабиятчы Венера Сайпедин жана жарандык активист Айбек Теңизбайга суроо узатабыз. Алдыда айтылгандай, Кызыл Аянтта бул ирет Путин менен чогуу аскердик парадка 30 чакты өлкө жетекчилери көз салып турду. Алардын дээрлик баары тең Москва менен алака катышы жакшы өлкөлөр экенин белгилешет. Ал эми жеңиштин 60 жылдыгын эстесек, чоң державалардын ошол кездеги лидерлери Джордж Буш, Жак Ширак, Герхард Шрёдер жана башкалар катышкан эле. Бул бир жагынан Орусиянын Украинадагы согуштун айынан обочодо калганынан кабар берет. Ушунтип отуруп, согуштагы союздаштардын эмгеги басмырланып, унутта калабы. Кандай дейсиз, Венерайым? Албетте, мезгилдин өтүшү менен тарыхта болгон ушундай опурталдуу трагедиялык окуяларга болгон баалар ар кандай боло берет. Бирок эң башкысы тарыхты бурмалоо эч убакта бул жакшы нерсеге алып келген эмес. Бул жеке эле бир Орус элинин жеңиши же Россиянын куралдуу күчтөрүнүн жеңиши эмес. Бул жалпы ошол мезгилдеги СССР деп аталган чоң бир өлкөнүн курамындагы көп улуттуу өлкөлөрдүн канынан, жанынан, эмгегинен келип жеткен жеңиш экенин эч убакта унутпашыбыз керек. Акыркы учурлардагы россиялык пропаганданын риторикасына карасак, бул жеңиш жеке эле
орус элинин жеңиши экендигин жана бул жеңишти дагы кайталоо мүмкүнчүлүктөрү бар экендиги жөнүндө айтылган. Тилекке каршы ушундай жагымсыз сөздөр айтылып атканы албетте өкүндүрөт. Айбек мырза, ошол кезде союздаштар 60 жылдыгын айтып атам, ынтымактуу белгилешсе жеңишти. Азыркы тапта ажырым даана байкалып калдыбы? Анан ошол союздаштардын ролу эмнегедир төмөндөтүлүп көрсөтүлгөндөй. Сиз кандай дейсиз? Туура белгилеп кеттиңиз. Учурдан пайдаланып барыңарды жеңиш күнү менен куттуктаймын. Жеңиш күнү бул жалпы адамзаттын жеңиши деп ойлоймун. Ошол ашыры улутчулдардын, фашизмдердин үстүнөн жеңген жалпы эркин бир дүйнөнүн жеңиши. Тилекке каршы улуу ата мекендик согуштагы ар түрдүү геосаясий кырдаалдардан улам ар бир өлкө тарабынан өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн колдонулуп, тарых объективдүү эмес, субъективдүү тилекке каршы чечилип, айтылып, жазылып келе жатат. Эми сиз белгилегендей 60 жылдыгы ал учурдагы Путиндин бийликке жаңы келип, батыш блогу менен мамилеси бир топ жылуу кезинде болду эле. Азыркы учурда дүйнө эки тарапка бөлүнүп, согуштун да жыйынтыктары ошого жараша айтылып жатат. Пропагандалык согуш өтө катуу жүрүп жатат. Анан биз эми Орусия Федерациясынын пропагандасынын аянтчасында жашап жатканыбыздан улам бизге ошол пропаганда дагы жакыныраак болуп келүүдө. Мен башында белгилеп кеттим, бекерден эмес. Бул бир гана эле Советтер Союзунун, бул бир гана эле орус элинин же кыргыз элинин жеңиши эмес. Бул жалпы адамзаттын жеңиши. Ошол учурдагы Америка Кошмуш Штаттарында салымы чоң болгон, ошол эле Британия өлкөсүнүн салымы чоң болгон, француз элинин салымы чоң болгон. Мындайча айтканда бул жалпы баардыгыбыздын бир жеңишибиз. Ошону унутпашыбыз керек. Эгерде унута турган болсок, анда кайрадан ушуга окшош согуштардын чыгуусу алыс эмес деген ойдомун. Сиздер ушул жеңиш майрамын ошол пропаганданын куралы катары колдонуу аракеттери жөнүндө сөз кылдыңыз. Деги Путин бийликке келгенден бери 9 майда өз кадыр баркын арттырууга колдоно баштаганы көп айтылат. Ушул пропаганданын кандай белгилери байкалат? Венера айым. Туура белгиледиңиз. Чынында башында бул мына эскерүү иретиндеги ошол тиги дүйнөлүк экинчи согуштун аякталышы катары белгиленген күндүн катары айтылчу дагы. Анан акыркы учурларда өзгөчө орус-украин окуяларына байланыштуу бул согуштун жана жеңиштин маанисин башка бир мааниде, башка бир максатта колдонуу маанайы ачык эле байкалып калды да. Айрыкча Россия бүгүнкү акыбалына жана бүгүнкү өзүнүн жүргүзүп жаткан мындай иш аракеттерине, согуштук иш аракеттерин актоо иретинде колдонгондой маани бар да. Анан биздин Кыргызстанда дагы акыркы учурларда мындай өзгөчө менин байкоомчу бул атайын бир максат менен жана атайын каражат бөлүнүп жасалып аткандай туюлат да. Анткени балдар бакчасынан тартып, мектептерде, жогорку окуу жайларында, деги эле баардык коомдук жайларда 9 майга карата мындай өзгөчө бир пропагандалык, агитациялык иштер жүргүзүлүп, иш-чаралар өткөрүлүүдө. Маселен, жана Георгий лентасы, Георгий лентасын таратуу, ошолорду биздин жаш балдарга тагып, анан жанагы кошпол славянка, же болбосо Катюшаны кайталатып, ырдатып, марш тептирип, мына ушундай ачык эле бул аракеттер аябай жайылып кетти да. Бул мурда анча байкалчу эмес, акыркы учурларда бул күчөгөндөн күчөп баратат. Ушул мени
аябай тынчсыздандырат. Анткени ошол эле Георгий лентасынын өзүнүн тарыхы бар, өзүнүн ошол Орус империясына берилгендиги, Орус империясы үчүн каармандыгы үчүн атайын жоокерлерге тагылган бир өзүнүн бир функциясы бар да, өзүнүн мааниси бар символикалык орустар үчүнчү. Анан биздин дагы ошол Георгий лентасын жапырт массалык түрдө тагынуу бул жакшы көрүнүш эмес. Анткени кыргыз элинин дагы өзүнүн ата журтун, элин, жерин коргоодо мындай каармандыкты көрсөткөн, баатырдыкты көрсөткөн өзүнүн бир жоокердик тарыхы бар да, өзүнүн дагы бир улуттук жоокердик тарыхы бар. Эгерде биз ушундай бир ата бабаларыбызды эскерүү күнүндө биз өзүбүздүн ошол жоокердик тарыхыбыздын символдорун колдонушубуз керек да. Анда биз мындан бир кылым мурда өткөн тиги 2 кылым мурда өткөн бир кошуна мамлекеттин бир жоокердик символун колдонбостон биз өзүбүздүн улуттук каармандыгыбызды мындай даңктаган же белгилеген символдорду колдонсок туура болот эле да. Кошумчалай кетсек, Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Кызыл аянттагы парадты көрүп отурганда Георгий лентасын эмес, Кыргызстанда кабыл алынган лентаны тагынып отурду. Согуш фонунда өтүп жаткан парад деген теманы уласак, ушул согушка катышкан, Украинадагы тынч элди, тынч шаар кыштактарын бомбалап аткылаган оор техника, аскерлер, танктар ушул парадка катышып, лидерлердин алдынан шаңдуу өттү. Мындай көрүнүшкө кандай баа бересиз? Айбек мырза. Эми техниканы эмне себептен даңазалайт? Өзгөчө мамлекеттер. Бир гана эле Орусия Федерациясы эмес, негизи эле мындайча карай турган болсок, эмне себептен даңазалайт? Ошол өзүнүн аскердик күчүн даңазалоо үчүн, өзүнүн аскердик күчүн өзүнүн душмандар деп белгиленген элдерге, мамлекеттерге көрсөтүү үчүн да. Муну кайсыл мамлекеттер кылышат? Согуш жүрүп жаткан же болсо авторитардык, диктатордук бир режим сөзсүз түрдө ушуга окшош иш-чараларды өткөрөт. Кыргызстан үчүн мунун зарылчылыгы барбы деген суроо келет да. Зарылчылыгы барбы бул нерсенин? Менин жеке баамдоом боюнча эч кандай зарылчылыгы жок. Биз ал техникаларды кимге көрсөтөбүз, кимге даңазалайбыз, кимди коркутабыз да, мындайча айткандачы. Сиз жалпы ошондой парадтарды айтып атасыз. Мен болсо ушул Кызыл аянтта бүгүн Украинаны бомбалаган, Украинаны аткылаган аскерлер менен техника көрсөтүлгөнүн айтып жатамын да. Эгерде биз Орусиянын мисалын ала турган болсок, анда бардыгыбызга эми маалым да, ал деген бир аскердик күчтү даңазалаш үчүн, дагы коркутуш үчүн колдонулган бир аракет болуп жатат да. Согуш учурунда моралдык жактан карай турган болсок, бул өтө бир терс көрүнүш, туура эмес, жалпы адамзаттын кызыкчылыгына жооп бербеген бир кадам деп мен эсептеймин да өзүм. Венера айым, Путин парадта сөз сүйлөгөндө Москва атайын аскердик операция деп атаган Украинадагы согушту азыраак сөз кылды. Муну байкоочулар дагы белгилеп жатышат. Бирок неонацист, русофобия, антисемитизм деген сөздөрдү бир нече жолу кайталады. Бул деген Кремлдин бул багытта саясаты дагы катаалдаша берет дегенди туюнтабы? Мен атайын бүгүнкү парадтагы Путиндин сөзүн байкап турдум. Анан ошол мезгилде жанагы Борбордук Азиядагы башка улуттардын дагы ошол согуш мезгилиндеги эрдиги кошкон салымы айтылабы экен дедим, ал айтылды. Анан албетте сиз жогоруда белгиленген көрүнүштөрдү Путин баса белгиледи. Бирок кандай болгон күндө дагы бул мен бир нерсени баса белгилегим келип атат да. Өзүнүн эли жерин коргоо бул такыр башка. Ал эми башка элди басып алуу, башка элдин шаарын талкалап, өмүрүнө кол салуу бул такыр башка көрүнүш экендигин биз так ажыратып алышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө Россиянын күчү канчалык болбосун,
алардын өзүнүн жерин коргоодор баатырдыгынын тарыхы укмуш болбосун, анын бүгүнкү аракеттери ошол мурунку тарыхын мындай жууп кетет да. Анан Путиндин сөзүндө дагы ошол бир актануу иретинде айтылгандай менде маанай калтырды да. Бүгүнкү дүйнөлүк коомчулуктун алдындагы мындай бир актануу иретинде. Андан кийин экинчиден бул кандай болбосун, жанагы бүгүнкү келген көптөгөн 30 чакты өлкөнүн президенти келди. Кайсыл бир деңгээлде бул өзүнө жакын, мындай тилектеш, колдоо көрсөтө турган мамлекеттер бүгүн Россия үчүн аябай маанилүү экендигин көрдүм го дейм. Ошого аракет кылып атышат да. Жыйынтыктап айта турган болсом, бул деген согушту даңазалай турчу күн эмес, кайгыра турчу күн. Анткени миллиондогон элдер бул согуштун курмандыгы болгон. Биздин аракетибиз буга окшош согуштардын болбостугуна аракет көрүү деп мен ойлоймун. Биз 9 май жеңиш күнүнө арналган Москвадагы парадтын айланасында Илимпос адабиятчы Венера Сайпизин жана жарандык активист Айбек Теңизбай менен сөз кылдык. Рахмат сиздерге. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттыктын сайтынан жана Instagram, Facebook, Telegram каналыбыздан таанышсаңыздар болот. Прагдагы студиядан сиздер менен мен Айнура Жекшегызы коштошом. Саламатта болуңуздар.